Салам достор. Дүйнөдө жыл сайын жаңы жумуш, кесиптер пайда болууда. Ошол менен бирге эле көптөгөн кесиптер болсо таптакыр эле жоголуп баратат. Мисалы, 5 жыл мурун болсо биз келээрки жуманын аба ырайын билиш үчүн сыналгыдан синоптикти күтчү элек. Азыр болсо анын бардыгы биздин смартфонубузда саатына чейин жазылган. Бул санариптештирүүлүк жана автоматташтыруу көптөгөн адамдарды жумушсуз калтыруучудай. Ар кандай изилдөөлөр боюнча азыркы адам жасаган жумуштардын жарымына чейинкисин автоматташтырып койсо болот экен. Демек, жумушуңузду робот алып алышы мүмкүн. Жумушуңузду робот тартып алышы коркунучу канчалык чоң экенин билгиңиз келсе, менин жумушумду робот тартып алабы деген сайт дагы бар экен. Негизинен бир нерсени кайталаган, өзгөчө билимди талап кылбаган, кол менен жасаган жумуштар автоматташтырууга дуушар болот экен. Бирок жумуш базарында көптөгөн дагы жаңы кесиптер пайда болду. Технологиянын өнүгүшү менен IT тармагында жайнаган жумуштар жаралып атат. Ал тургай, биз жумушту дагы интернет аркылуу издеп, дагы бир программист же SMMчи үчүн орун түзүп берип атабыз. Учурда жумуш IT тармагында эң көп пайда болгону менен soft skill же ийкемдүү жөндөмдүүлүктөр деп аталган. Баарлашуу, убакыт бөлүштүрүү, чыр-чатакты жөнгө сала билүү сыяктуу өнөрлөр талапта. Жалпысынан карасак, адам роботтон айырмаланган өзгөчөлүктөр менен гана жумушун алдырып жибербейт. Бул өзгөчөлүктөрдүн эки эң башкысы креативдүүлүк жана жаңы нерсени үйрөнүү изденүү. Роботтар укмуш жасалма интеллекти болгону менен алар эмне кылыш керек экени жазылган жана ошол жазууларды аткарган гана курал. Андан тышкары, жумушуңузду робот жасай алса эле, ал автоматташтырылып калбайт. Анткени роботту иштетиш кымбатыраак чыгып калышы мүмкүн. А ишкерлер болсо, аз акы төлөнгөн жумушка роботту алгача адамды эле иштетип алат. Кыргызстанда абал кандай десеңер, дүйнөнүн көп тренд жана жаңы тартиптери бизге дагы келип атат. Өзгөчө пандемия курчаганда өзгөрүүлөрдү киргизүүгө аргасыз болдук. Мүмкүн болсо, жумуш онлайнга өтүп, офиске келүүнүн мааниси азайды. Үйдө иштеп баштагандарга убакытты туура бөлүштүрүү жана жумушка көңүлдү буруу жөндөмдүүлүктөрдү өтө керек болду. Кыргызстан иш берүүчүлөрү дүйнөдөгүдөй эле ийкемдүү жөндөмдүүлүктөрдү талап кылышат. Жумуш базары туруксуз. Жаңы жумуш табыш үчүн улам жаңы нерсени үйрөнүп туруш керек. Ар бир тармактын өзгөчө көйгөйлөрү бар. Бирок башкаларынын кээ бири төмөн квалификациялуу жумушчулардын көптүгү жана жогорку квалификациялуу адистердин жетишсиздиги, университеттердин окутуусунун начардыгы, натыйжада жумушка даяр эмес бүтүрүүчүлөрдүн көбөйүшү, кесипти алмаштырыш үчүн мамлекеттик жеткиликтүү окутуу курстарынын жоктугу же шартка туура келбестиги. Биз жаңы кесиптер атласын иштеп чыгууда келечекте боло турган кесиптерди аныктадык. Алардын арасында карьералык консультант, ал кесипти тандоодо жана карьераңды пландоодо жардам бере турган адис. Берилиштерди анализдеген доктор, саламаттыкты сактоодогу берилиштерди топтоп, анализ негизинде бир кубулуштун себебин аныктап чечим чыгарган адис. Экологиялык курулуш технологу, эко үйлөрдү куруу жана курулушта экологиялык ыкмаларды колдонуу боюнча адис. Виртуалдык экскурсиялардын жаратуучусу, виртуалдык турларды жаратуу боюнча адис. Айыл чарбада IT адис, өндүрүү процесстерин автоматташтыруу боюнча адис. Бул кесиптер 10 же 5 жылдан кийин эле пайда болуп калышы мүмкүн. Замандын өзгөрүшүнө жараша өзүбүздүн билимибизди өстүрүп, жаңы өнөрлөрдү өздөштүрүп турушубуз керек. Бизден дагы пайдалуу контент көрүш үчүн биздин каналыбызга жазылып, бул видеону жактырып кой. Сиздер менен Жаштарды өнүктүрүү институту.